Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Allah Taalанын аты менен баштап, жараткан Allah Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, Allah Таала бүгүн дагы мына ушул берекелүү жума күнүндө, берекелүү айда, берекелүү кечелерде Алланын рахматы, мээрими, кечирими жааган бир улуу күндөрдө мусулмандар үчүн бир өзгөчөлөнгөн, мусулмандар үчүн бир өзүнчө бир сезон болгондо дагы мына ошол кечирим, Кудай Тааланын рахматына татыктуу болуу сезону, сооп жыйноо сезону, жакшылыкта жарышуу сезону. Ушул күндөрдө кылынып аткан, түндөрдө кылынып аткан дуалар, ибадаттардын урматына, жараткан Аллах Тааланын астына, жаннатына барууга татыктуу болуу бир өзүнчө бир сезонунда сиздер менен урматтуу мусулман бир туугандар жолугуп, сиздер менен кайрадан Кудай Таалага ибадат кылуу үчүн келип отурабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айыны мусулмандар үчүн өзүнчө бир өзгөчө бир олжолуу айлар, күндөр дей турган болсо, Рамазандын дагы мына ошол акыркы 10 күндүгү. Ал акыркы 10 күндүктүн ичинен мына ошол Кадыр кечеси. Бүгүн Кудайым буйрса мына ошол кечеден бери Кадыр кече акыркы 10 күндүк башталып отурат. Кечээ гана Рамазан башталды деген болсок, бүгүн уже Рамазан жыйынтыкталып атат, Рамазан аяктап атат деп, Рамазандын акыркы күндөрүндө сиздер менен эң акыркы ибадаттарды кылып атабыз. Албетте бул Рамазандын акыркы ибадаттары бул 2025-тин Рамазанынын акыркы ибадаттары. Жараткан Аллах Тааладан үмүт кылабыз, ушул кечелерде тагдырлар, бир жылдык өмүрлөр чечиле турган күндөр, түндөр, иншалла эмики ушул күндөргө, ушул түндөргө дагы үй бүлө бала чака менен сак саламат, эсен аман жеткенде Аллах Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Кадыр кечеси 1000 айдан артык деп баарыбыз билип келебиз. Эмне үчүн мына ушул Аллах Таала тарабынан мына ушул 1000 айдан артык болгон кече бул үммөт үчүн берилинди десе, Ибн Аббас риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астында мына ошол Бани Исраил мурдакы пайгамбарлардын коомунан бир адамдын 1000 жыл мойнунан кылычын түшүрбөстөн Кудай жолунда динди коргоп жихад кылгандыгы жөнүндө зикир кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астына келип, "Я Расулаллах, Бани Исраил мурдакы пайгамбарлардын доорунда мына ошол 1000 жылдап Кудай жолунда жихад кылган инсандар болгон экен" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ошого таң калып, "Таманна залика ли умматиги фaqal" өзүнүн үммөтүнө дагы ушундай бир сооптуу ибадаттар, ошондой бир узак мөөнөттөр болсо экен деп максат кылып, эңсеп, "Я Раб, жаалта уммат аксарал умам а'маран ва aqalluha a'malan" О Раббим, менин үммөтүмдү эң өмүрү кыска үммөт кылдың. 60 жыл, 70 жыл гана жашайт. Анын ичинен дагы эң аз ибадат кыла турган кылып койдуң. 60 жылдын ичинде канчалык ибадатка жетишет эле? О Раббим, менин үммөтүмө эң кыска өмүр бердиң, кыска сооп иш кыла турган убакыт бердиң. Деп таң калганда, фа'атаху Аллаху таала лейлатал кадр. Аллах Таала ошол пайгамбардын сөзү үчүн Кадыр кечесин берген, хайрун мин алфи шахр, ал Кадыр кечеси 1000 айдан артык. Бани Исраил коомундагылар 1000 айлап кылыч көтөрүп Кудай жолунда жихад кылган болсо, Мухаммад пайгамбардын үммөтү бир кече ибадат менен өткөрүп койгон болсо, мына ошол эмне? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө бир берилген өзгөчөлүк, урматтуу мусулман бир туугандар. Анас радиаллаху таала анху кал, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كوكبة من الملائكة. Kadir keçede Cebrail perişte özünün perişteler cemaati menen jerge düşöt. Yusallun ve yusallimun ala kulli abdin qaimin aw qaidin. Yazkurullah Teala. Alar jerge düşüp alıp, mına oşol bardık Olturup alıp, Kudaydı zikir kılıp, dua kılgan, Kadir keçeni ibadat meyin ötkörgön kişilerge dua kılışat, keçirim tileşet deyt. Bardığızga inşallah mına oşol perişteler keçirim tilegendey, berekeli kündördü, tündördü ötkörgöndü Allah Taala nasip kılgan bolsun, hurmatly musulman bir tуугандар. Hazreti Umar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytat: "Men ahya leylete 27 min Ramadana İlâ subhi fehu ahabbu ileyye min qiyâmi leyâli şehri Ramazana kulliha." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan'ın akırkı 10 kündügünün Kadir keçeni tağıp, alımdardın köpçülüğü
26-сынан 27-сине оогон кечеде Кадыр кече дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ошол кечени кимде-ким ибадат менен өткөргөн болсо, бир ай Рамазанды ибадат менен өткөргөнгө караганда жакшыраак дейт. Ошого бүгүн биздин коомчулукта жанакы кээ бир туугандар бар, ишим бар, башкам бар дейт дагы, 3 күндө катмы кылып коет, 4 күндө катмы кылып коет дагы, анан ошо боюнча бүттү. Жанакы тойлоп жүрө берет. Ооз ачармы, ооз ачар. Тарабага урбайсың десең, биз 3 күндө баштап кылып 3 күндө бүтүрүп койгонбуз дейт. Бул Рамазан 30 күнүгө 30 башка сооп бериле турган кече, анын ичинен дагы акыркы 10 күндүк, ал акыркы 10 күндүктүн ичинен дагы Кадыр кече мына ошондой өзгөчөлөнгөн. Пайгамбарыбыз айтат, бир ай ибадат кылгандан көрө Кадыр кечеде ибадат кылган мен үчүн, менин үммөтүм үчүн жакшыраак дейт. Албетте бул эми Кадыр кечени гана тосуп коюш керек деген сөз эмес. Айтайын дегени мына ошол ал эми Кадыр кеченин качан экендигин дагы мына ошол акыркы 10 күндүккө жашырган пайгамбарыбыз белгилүү бир күндө айтып койгон эмес. 25 күнү же 24 күнү деп айтпагандыгы эмне үчүн десе, алымдар айтат, мына ошол бир күндө айтып койсо, адамдар ошол күнгө гана байланып, калган күндөрү тойлоп кеткендиги үчүн дейт. Пайгамбарыбыз ар бир күндөн пайдалансын деп сыр кылган, секрет кылган дейт. Ар бир күндөн пайдалансын деп сыр кылган, секрет кылган дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер мына ушул бүгүнкү биз өткөрүп аткан күндөр, түндөрдүн ар бирин Кадыр кече деп билели. Ажеп эмес, пайгамбар акыркы 10 күндүккө жашырган. Эгер биз 10 күндү дагы ибадат менен өткөрсөк, кааласак, каалабасак ошол эмнеге Кадыр кечеге попал болобуз. Ana ошо 27-си болуп калар, Кудай кааласа эми ошун жакшы ниет кыла берейинчи, калган күндөр биякта иштик кыла берейин деген нерседен бир оолак болуп, мына бир жума калды. Бир жумадан кийин окуйлу десек дагы, туралы десек дагы имам баш болуп мечитте болбойт. Ошого мына ошол Рамазандын урматына ушул жумаларды эми эмне бир аз аяр мамиле кылып, ар бир минутасына, секундасына аздектеп мамиле кылалы, урматтуу мусулман бир туугандар. Айша энебиз айтат: "Ман ахя лайлатал кадри ва салла фиха ракатайн". Ким Кадыр кечеде 2 рекет намаз окуган болсо, вастагфара фиха, ошол Кадыр кечеде Кудайдан кечирим суратаган болсо, гафараллаху лаху, Аллах таала ал пендени кечирет, өз рахматына алат. Кадыр кечеде ибадат Кудайдан кечирим тилегендерди, Кадыр кечени ибадат менен өткөргөндөрдү Жебреил периште өзүнүн ошол чоң канаты менен сылайт. Ал эми кимди Жебреил периште сылаган болсо, анда ал пенде жаннатка кирет, Аллахтын рахматына татыктуу болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кадыр кечени ибадат менен өткөрүү, бир ай Рамазанды ибадат менен өткөрүүгө караганда жакшыраак дедик. Фатима энебиз: "Я Расулаллах, о атакем, элдин бардыгы эле таң аткыча ибадат кыла албайт. Кадыр кеченин соогунан калып калбайбы? Колунан келбегендер бар, оорукчандар бар, узак мөөнөт тура албагандар бар, олтура албагандар бар, даараты кармай албагандар бар. Алар кантет, я Расулаллах, жогоруда сиз айткан улуу соопко кантип жетишет" десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир канча мөөнөт намаз окуп, Кудайдан дуа кылган болсо, таң атканга чейин ибадат кылганын соогун алат дейт. Башка бир хадисте кимде-ким куфтанды жамаат менен окуган болсо, ошо боюнча үйүнө барып дуа кылып эс алып, багымдатты кайра жамаат менен окуган болсо, Кадыр кечени ибадат менен өткөргөндөй соо болот дейт. Кээде Кадыр кечени уктабай өткөрүш керек экен, таң аткыча дуа кылыш керек экен, антиш керек экен, мынтиш керек экен деп олтуруп, кээде мына ошол эмне чогулуп алып, башка кылып алып туруп, жанакы кайра Кадыр кеченин кадырын кетирип берген учурлар дагы кездешет. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир кечесини, ар бир минутасыны аяр мамиле кылып этияттаган болсок, бул ар бир минутасы, ар бир немеси өзүнчө Аллах таала тарабынан сооптор берилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ман кама лайлатал кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbih". Кимде-ким Кадыр кечеде жараткандан соогун үмүт кылып, иман менен Аллахым ушул кечеде күнөөмдү кечир, ушул кечеде сооп бер деп ибадат менен өткөрө турган болсо, гуфира лаху ма taqaddama min zanbih, ал пенденин өткөн күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет. Фи шахри Рамадан лайлатул ахам. Бул Рамазан кечесинде бизге бир аябай зарыл болгон, биз үчүн маанилүү болгон кече. Балким бул кече Рамазанда гана маанилүү эмес, жылынык айдын ичинде бир өзгөчөлөнгөн кече. Бул Рамазандын акыркы 10 күндүгүнүн пайгамбар уада кылган так күндөрүнүн кечеси. Бул кечелерде инсан кереметтүү Кур'ан түшкөндүгү үчүн Аллах таалага ибадат кылса, Кур'андын туулган күнү, Кур'ан түшкөн кечелердин урматына бардык улуу соопторго
Kuday Taala tarafından yetişet. Kimde kim uşul keçelerdi limen yukbalu fiha bil ibadet ve taati lillahi subhanahu Allah Taalaga ibadet menen kulçuluk menen uşul keçelerdi ötkörө turgan bosa. Fakat istafa Rabbana minel beşeri Muhammeden liyekuna rasulen lil beşeriyye. Şındığında Allah Taala Muhammed peygamberdi bütündey adam zatqa peygamber bolsun dep tandadı. Vastafa mine şuhuri Ramazan liyekuna mausimen lil mu'minin. Ramazan ayın momundarga özünçe bir soğuptun keçirimnin sezonu kılıp tandadı. Ve minel layali laylatel kadr litakuna salamen lil muslimin bel ve nas ecmaîn. Tündörden kadır keçeni özgöçölön tandadı. Momundarga tınçlık bolsun dep, belki momundarga emes, jalpı adamzatga tınçlık bolsun dep kadır keçeni tandagan, Allah Taala tandagan 3 ıyıktın birösü bul mına oşol Ramazandın akırkı 10 kündügündögü kadır keçe eken hurmatlı musulman bir tuğandar. Fakat başarana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme enne men qâme imanen billah ve ihtisaben lil acr. Kimde kim bul keçede Kuday Taala'ga iman keltirip, soğuğun ümit kılıp, ibadat meyin ötkörө turgan bolsa, günölerini keçirişine sebep ekendigini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir kança jolu eskertti. Kimde kim bul kadır keçege tuş kele turgan bolsa, kadır keçege dal kelip kalsa, kanday dua kılış kerek ekendigini dagı bayandap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem allama Aişe ummul mu'minin radıyallahu teala anha duaen tad'uhu fi leyletil kadri iza arafatha. Eğer kadır keçe ekendigini bilip kalsa, moğondoy dua kılgın dep turup Ayşene özge duanı yürötöt. Mına oşol dua bardığımızga teştiği. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah'ım sen keçirimdüsün, keçirgendi jakşı köresin, meni keçirgin degen dua. Bul mına oşol bugünden başlap Kudayım buyursa Ramazan çıkkanga çeyin 5 vakt namazınızlarda, taravihlerde, tahajjudlarda mına oşol esinizlerge kelgen maalda dua kılыңыздар. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah'ım sen keçirimdüsün, keçirgendi jakşı köresin, meni keçir. Allah'ım sen keçirimdüsün, keçirgendi jakşı köresin, meni keçir. Kırgızçasını aytsaňızдар da bolat. Allah'ım sen keçirimdüsün, keçirgendi jakşı köresin, meni keçir. Keçirimdüsün, keçirgendi jakşı köresin, meni keçir. Oňay. Allah'ım sen keçirimdüsün, keçirgendi jakşı köresin, meni keçir. Mına uşul kadır keçede uşul duany köýrek kılgan insanlardan günöleri keçiriletip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ne özge üretken. Şura suresinin 5. ayatı vel melaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Perişteler Allah Taala'ga maqtaw aytışat ve yastagfiruna limen fil ard. Jerdegilerge keçirim suraşat bu keçede. Ala innallaha huvel gafurur rahim. Allah Taala keçirimdü, merimdü. Perişteler Allah Taala'ga maqtaw aytıp jerdegi sizge okşogan, Kudaydan ümit kılgan namazkanlar üçün keçirim suraytken, periştelerдің duaları keçirimlerin bardığı kabul bolat. Ala innallaha huvel gafurur rahim. Köngül burgula Allah Taala keçirimdü, ırayımdü. Alel muslim fi leyletul kadr en yusara ila anwa'i taat. Çınıgı momun adam bul kadır keçede ibadatın bardık türünde ne cınakında bel baylaş gerek. Yusabiq ila cellil ibadat. Bardık ibadatı kılganda jarışış gerek. Ve yeştagide fiha kadra ma yasata. Kolundan kelişince ibadat meynet körügü basım jasaş gerek. Ve minel a'mali lati yumkinu lil muslimu el-qiyam biha fi hazihi leylel mübareka. Musulman adamga kolundan kelgen musulman adam özgöçelenip uşul keçelerde namaz üçün turuş gerek. Ve yesta'iddu el-muslimu li ihya'i munzul fajr. Musulman adam taň atkandan başlap uşul keçege özgöçe köngül buruş gerek. Yahrus ala sadakati fiha. Bul keçede sadaka bergenge ve ala tuftiri saim fi yevmiha. Uşul keçede oğuz açırganga vel iksari minad du'a vaqta iftarih. Oğuz açar uçurunda kövrük mına oşol dua kılganga ve yahrus fiha ala sunanir ravatib. Bizge bekemdelip kalgan, bizge tertip olup kalgan sünnetlerдің bardığın atkaruğa ve terdidil azan vara al muazzin. Uşul keçelerde azançının arkasından azandı kaytalaw bul dagı günölerдің keçirilişine sebep bolat. Ve dua ba'dal azan azandan keyin dua kılıw ve kasratu zikrillahi fiha. Bul keçelerde köre Kuday Taala'nı zikir kılıw ve ta'jili fil fitr. Anan bul keçelerde sadaka fitir berүүgө
va birrul validayn, ata-enaga yaxshilik qiluvga, va husnul jivar, qo'shnilar bilan ma'amilani bekamdiyga, vasilatul arham, adal tuğanlar menen mamileni bekemdögö baylauga va ifşais salam, mo'minlarga salam berүүgө adamlar bul keçede köörөөк bel baylaş керек дейт. Bul keçede köörөөк bir-birimiz менен keçirişkenge, mamileni bekemdegenge, ata-enelерди сыйлаганга, садака бергенге, садака фитир бергенге, ооз ачырганга, ооз ачар учурунда дуа, азан учурунда дуа кылуулар bul keçедеги өзгөчө адам баласына бактылуулук тартуулай турган keçелерден экен, урматтуу мусулман bir tuğanдар. Ramazandın akırkı 10 kündügü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir keçeni akırkı 10 kündügü caşıştırgan dep ayttık. Sır kılgan dep ayttık. Ümmet her bir keçeden, her bir minutadan faydalansın dep. Bolbosam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol bir kündü belgilep aytıp koysa da bolat ele. Biz üçün kaysıl nerseni Peygamber açıkta aytıp bildirip ketken bolsa, alдағы bizge payda, kaysıl nerseni sır kılıp, sekiret kılıp aytpay ketken bolsa, alдағы biz üçün payda. Peygamberimizin aytpay ketkendegisi belkim bugündür, belkim ertengdir dep her bir kündü keremetli Kur'an aytkanday özü 30 kündük oroza özü ayyamen ma'dudat, sanaluu kündür, çenelүү kündür. Alardın içinden dagı bul Kadir keçe dagı mına oşol akırkı 5 gün emi 10 kündün tak kündöründe dep aytılат. Mına oşonduktan biz emi janakı tak günündagı jup gününe dagı inşallah emne ayar amile jasap her birine hareket kıla örgen bolsok otuk bizdiki ulat urmatı musulman bir tuğanlar. Kadir keçe 1000 aydan artık dep ayttık. Demek bul keçedegi bir jolu birögö salam bergendiğiniz Kadir keçege dal kelip kalsa 1000 ay salam berdi. 1000 ay tuğanlar menen mamileni bekemdedi. 1000 ay ata-enesine jakşılık kıldı. Al emi 1000 ay bul 83 yıl 4 aydan aşık. 83 yıl 4 aydan aşık. Laylatul Kadri hayrun min alfi şahr. Kadir keçesi 1000 aydan artık jakşırak dep atat. 1000 ay menen barabar bolgondo 83 yıl 4 ay bolat. Allah Taala Kur'anda 83 yılga 1000 ayga barabar degen jok. 1000 aydan artık dep atat. Bir ese artık mı, 2 ese artık mı, 10 ese artık mı bu Kuday Taala'ga belgili. Wallahu yudaifu limen yasha wallahu asiyun alim. Allah kaalagandarga ajrı soğunu eselep köpeytürüp beret. İnşallah ümit kılabız. 1000 ese, milyon ese kadne 1000 aydan artık bolgon keçe. Mına uşul keçedegi ibadattardын urmatına, Allah'ın rahmatına, meherimine tatıktı bolgondu Kuday Taala'nın barыбызга nasip kılsın. Baktılıular, Kudaydan korkkanlar, takvalar bul keçenin kadırın bilet. Hac suresinin 32. ayetinde Zalika ve men yuazzim şa'airillah. Kimde kim Allah Taala'nın aşında bir ulu kündörün, tündörün urmattay turgan bolsa, fe inneha min takval kulub. Elbette al insandın jürögünün takvalığından kavar beret. Jürögünde takvalığı varlar. Bul keçelerden kadırın bile etken urmatı musulman bir tuğanlar. Kam nara ve nesma men yeşteki qilletel bereketi fil a'mar. Kançalagan insanlardı biliyoruz, adamlardı biliyoruz. Özgöç akırkı kündörde Vakıttın berekası kalmadı, ömürdün berekası kalmadı, tezeli taң atıp kalıp atat, tezeli keç kirip kalıp atat dep, eşnesiga jetişpey atam dep. Ve kam min tamurru aleyhil a'vam keannaha iyyam. Kançalagan insanlarga jılдар kündörдөй ötüp kaldı. Bul nerse elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavar bergen nerse ele. Abu Hurayra rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la taqumus saatu hatta yataqarabaz zaman. Vakıttın berekesi ketmeyince, vakit bat ötüp kalmayınca, vakit jakındap kalmayınca kıyamet bolboyt. Fatakunus sanatu kaşşahr. Al uçurda jıl ayday bolup kalat. Ve yakunus şahru kel cum'a. Bir ay bir cumaday bolup kalat. Ve takunul cum'atu kel yevm. Bir cuma bir künday. Ve yakunul yevm kes sa'a. Bir gün bir saatday. Alem bir saat bu köz irmemdey bolup kalat deydi. Hurmatlı musulman bir tuğandar, vakıttın berekesi ketip, bir yıl, bir ayday, bir ay, bir cumaday, bir cuma, bir günde, bir gün, bir saatday, bir saatimiz, bir sekundaday, bir közürmemdey bolup kalgan uçurda, uşunday vakıttın berekesi ketip, eş nersege jetişpey atkan uçurda, Allah Taala tarafından Kadir keçesi beriliniptir. Bul Kadir keçedegi bir tündük, je bir kança minöttük, je bir kança saatlik ibadat, 1000 aydan dağı artık bolgon, mına oşonday bir uzak, uzun eselengen sowaplarga jetişibizge sebep bolatken urmatlı musulman bir tuğandar. Mına oşal vakıttın berekesizligi jönünde bir kança alimdardın pikirleri. Wal muradi bi qisarihi adamul berekati fih.
Вакыттын кыскаргандыгы бул мына ошол вакыттан Кудай Тааланын берекени алып койгону. Анткени мына ошол bir күндө пайдалана турган соопторго адамдар жетпестен bir күндүн ичинде балким кээде 5-10 мүнөт гана намаз окуп коюп, саналуу гана bir минутта ибадаттын соогун алып аткандагысы берекенин кеткендиги мына ошол. Хафиз ибн Хажар айтат: "Фал хакку аннал мурада наз'ал баракати мин кулли шей, хатта мин az-zaman." Бул нерсе бардык нерседен берекенин кеткендигинен кабар берет пайгамбардын бул сөзү. Керек болсо, вакыттан дагы берекенин кеткендигинен кабар берет. Ва залика мин аламати курбуса. Албетте бул кыяматтын белгилеринен болгон bir belgi. İbn Mas'ud radıyallahu teala anhu aytat: "İza ra'aytal abda tazdadu dunyahu ve tanqus ahireteh ve huve bizalika radin." Eğer bir pendeni körgön bolsaң, dünyası köpeyip, dünyaga bolgon kızıgısı köpeyip, akireti azayıp, akiretke soğuğu azayıp, özünü dünya menен alakсытып ömrünü ötkөрүп atkан bolsa, özü oşol nersege razı bolup atkан bolsa, işim jakşı bolup atat, biznesim jakşı bolup atat, 2025-жылда олжолуу болуп атат деп, намаздан, оразадан, ибадаттан, мечиттен алыс, бирок дүнияви иши күндөн күнгө күпүлдөп жакшы болуп аткан болсо, ошол нерсеге өзү ыраазы болуп, мечитке келбей калгандыгына, намазга келбей калгандыгына ыраазы болуп, ишинин жүрүшүп аткандыгына сүйүнүп, кубанып аткан болсо, анда бул адам байкабастан эмне бир канча өзүгө керектүү болгон мүнөттөрүн башкасын акыретин талкалап атыптыр дейт. Muhammed ibn al-Wasi aytat: "İza ra'ayta fil cenneti rajulan yabki, alasta ta'jab min bukaihi?" Eğer sizler cennetke kirgende beyişte bir adamdın ыйлап atkanın körseңөр, cennetke kirgen adam hem sүйүнөт жыргайт. Cennetke kirip cennette bir adamdın ыйлап atkandığın körseңөр, taң kalasыңарбы? Jandagılardın bardığı, ova albatta beyişte ыйлап аткан адамды көрсөк таң калабыз да, бейиште эч ким ыйлабайт. Ал жерде көз көрбөгөн, кулак укпаган, адам баласы элестете албаган нерселер бар. Бүгүн эми жанакы акыркы үлгүдөгү унаалардын кээ бир өзгөчөлүктөрүн, акыркы мына жанакы өзгөчөлөнгөн 3D деп, 5D деп канчалаган бир техникаларды, башкаларды колубузда бир кичинекей телефон менен башка менен дүйнөнүн наркы чекесин көрүп аткандыгыбыз, башка кылып аткандыгыбыз, техниканы өнүккөнү бул бир инсандын жасап аткандагысы, бул бир инсандын жасап аткандагысы. Кээде бир байлардын башкалардын үйүнө кирип башкасына көрүп ремонтуна таң калабыз. Адам баласы ушунча нерсе кылып атабы депчи. Мунун бардыгы көз көргөн, акылга баткан, акылга сыйган нерсе. Бирок жаннатта Кудай Таала даярдаган нерселер ал адам баласы элестете албаган, адам баласынын акылына сыйбаган нерсе. Мына ошол жаннатка киргенде дагы жашоосуна наразы болуп ыйлап аткан адамды көрсөңөр таң каласыңарбы десе, жанындагылардын бардыгы албетте таң калабыз десе, Muhammed ibn al-Wasi aytat: "Vallazi yadhak fi dunya wa la yadri ila maza yasir wa ajab minhu." Dünyada katkırıp külüp, birok erteği emne olor menен işi olbay жүргөн adam jannatка кирип алып ыйлагандан дагы таң калыштуу дейт. Dünyada katkırıp, кыйратып койгонсуп жүргөн adam jannatка киргенде ыйлаган, jannatка киргенде эч ким ыйлабайт. Jannatка кирген адамдын ыйлаганына таң калып атасыңар дейт. Андан дагы таң калыштуусу dünyada katkırıp, dostlar менен башкалар менен ойноп жүрүп, кабырга, акыретке эч бир даярдыгы жок, кетип аткандарды көргөн, андан дагы таң калыштуу дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, бул күндөр, түндөр, саналуу учурлар, берекелүү кечелер иншалла мына ошол акыретибизге бир эң чоң азык боло турган күндөрдөн болушуну Аллах Таалам бардыгыбызга насип кылган болсун. Ibn Abbas radıyallahu teala anhu aytat: "İnna Allah yanzuru leylatal kadr ila'l mu'minina min ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ya'fu anhum ve yerhamuhum." Kadir keçede Allah Taala paygambardın ümmeti mana bizdin bardыгыбызга карап, бардыгыбызды кечирип, бардыгыбызга рахматын жаадырат экен. Эртең Kadir keçede Кудай Таала бардыгыбызды кечирет экен, эч кимде күнөө калбайт экен. Бардыгыбызга Аллах Таала рахматы менен карайт экен. İlla arba'atan, бирок 4 түрдүү адам ушул берекелүү кечеде дагы Аллах Таала ушул чекеден бәрин кечирип атканда ham 4 түрдүү адам кечирилбей калат экен. Эртең Kadir keçеле мына ушул keçелерде Кудайым буйрса бардыгыбыз кечирилет экенбиз, бирок арабыздан
kээ бир адамдар кечирилбей калышы мүмкүн. Алар кимдер? Эми албетте алар биздин мешитте жок деп үмүт кылабыз. Биринчиси мудминул хамр. Арака белчесинен баткандар. Арактан чыга албагандар. Бутулканын ичине түшүп алгандар. Экинчиси акан. Ата-энесинин каргышына калгандар дейт. Булар канчалык ибадат кыласын, башка кыласын? Кээ бир аалымдар айтат экен, мына ошол ата-энесинин каргышына калгандар канчалык ибадат кылбасын, канчалык ырызкы издебесин, башка кылбасын, булардын жашоосунда береке, бактылуулук болбойт дейт экен. Экинчи ушул кечеде кечирилбей турган адам ата-энесинин каргышына калгандар экен. Ошондуктан өзгөчө мына ата-энеси тирүүлөр, ата-эне бул жанакы кичине баланыкы деп, кичине балага энчилеп берип койгондор, үкөң караш керек, үкөңө үй калды, үкөңө атаң машинасы калды деп, жанакы кызыны, башкасыны жөнөтпөгөн жезделер, күйөө балдар ойлонуш керек. Ата-эне кыздыкы дагы, баланыкы дагы, күйөө баланыкы дагы. Мына ошондон ата-энеси тирүүлөр өзгөчө ушул кечелерде бүгүн бир барып, эки нан көтөрүп барып, ооза чаркылы берип, ал акыбалын сурап, бир жоолук менен калпак кийгизип койгон болсоңуз, ыраазы болуп батасын берген болсо, 1000 айдан артык, 83 жылдан артык мына ушул сизге Алла ыраазы болуп, ата-энеңиз бата бергендей, дуа бергендей соо боласыз. Бул кечеде дагы күнөөсү кечирилбеген инсандар бар экен, алар ата-энесини күйдүргөндөр. Ва мушахинан. Үчүнчү ушул кечеде дагы күнөөсү кечирилбей калгандар, мушахин, Кудай жүзүнүн арыкысынан бүгүн биздин коомчулук арактан арылды. Ичкендер бар, эми алар саналуулар. Редко. Айылдарда илгери биз окуучу кезде ушул элдин бардык ашкамөтүнүн алдында туруп калат этирелипчи. Бүгүн барсаң масадан көрбөйсүн. Алхамдулилла, бул жылыш. Ата-энесинен бүгүн карлар үйүндө саналуу эле ата-энелер бар. Эми булар дагы бизде саналуу. Бирок үчүнчү тур вал мушахин, ушулар раса көбөйдү азырчы. Бири-бирине таарынгандар. Бири-бирин WhatsApp'тан блок кылгандар. Бири-бирине салам айтпагандар. Мындай бири-бирине салам айтпаган бүгүн бир туугандар толтура. Бири-бирине салам айтпаган кошуналар толтура. Бири-бирине салам айтпаган кудалар толтура. Бири-бирине салам айтпаган достор толтура, группалаштар толтура, жана башкалар. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай бир улуу кечелерде дагы күнөөлөрү кечирилбей калган кээ бир адамдар бар экен. Алардын мына ошол бүгүн биздин коомчулуктан жана айтканда эң көп табыла турганы ал-мушахин, бири-бирине таарынышкандар. Болар иш болду, таарыныштык, башка кылдык. Бирок бүгүн ушул кечелерде эгер күнөөлөрдөн арылалса, Кудай кечирсин дей турган болсок, ушул кадыр кечеден сообун алалы десек, бүгүн кечиришиш керек. Урушкандардын эң жакшысы биринчи кечирим сураганы. Өткөн жумаларда дагы айттык. Жараткан Аллах Тааланын асына барганда эсепсиз, чексиз сообун ала турган 3 турлуу адамдын бирөөсү дагы وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ, kim keçirse, keçiriyle koybasan وَأَصْلَحَ mamileni bekem dese فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ, anın soğuğu Jaratkan Katağında kıyamata Kuday'dan çeksiz alatken. Birok bugün özü birinci keçirim surasın, andan ayıp ketti, anday oldu, mınday oldu dep birok sakaldı koyup dopunu kiyip daratты alıp gelip şun kardamanın arkasında teravege katışkan menen günöler keçirilbey kalatken biri-birine tаарынышкандар, biri-birinden keçirim suragandı, janakında uyat көргөндөр, намыс көргөндөр, ошону западлоодо билгендер. Эгер жараткандын ушундай бир улуу кечелер рахматына, мээримине, кечиримине татыктуу бололу десек, бул кыска дүйнөдө таарыныша турган эч нерсе жок. Кечиришпей койгон эч нерсе жок. Канчалаган күнөөбүз бар өзүбүзгө белгилүү. Бир кээде Кудай эмес, өзүбүз жиркене турган мойнубузда күнөөлөрүбүз бар, бирок ошонун баардыгын Кудай кечирет деп үмүт менен келип атабыз. Ана саңа кээде бир орой сүйлөп койгон, башка койгон инсанга өмүр бою өлүкчөң катый берген өзүңнүн да күнөөлөрүңдүн кечирилбей калышына себеп болот экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Анан 4-чү күнөөсү кечирилбей калгандар бул вакатиур рахим, туугандар менен мамилени үзгөндөр дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда инна анзалнаху фи лейлатул кадр, биз кереметтүү Кур'анды кадыр кечеде түшүрдүк. Ва ма адрака ма лейлатул кадр, лейлатул кадр эмне экенин билесиңби? Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала суроо түрүндө кайрылганы сен билбейсиң дегени. Кадыр кечеси хайрун мин альфи шахр, 1000 айдан артык. Танаzzalul malaikatu var ruh, бул кечеде периштелер түшөт. Периштелердин башчысы болгон Жебрейил периште түшөт. Фиха би изни раббихим мин кулли амр, бардык амалдарды менен Кудай Тааланын буйругу менен келет. Саламун хия хатта матлаил фажр, таң атканга чейин
tinchlik bo'ladi, amanlik bo'ladi deydi. Bu Kadir kechede hurmatli musulmon bir tuğanlar özünçe pagodadagi, boshqadagi adamlarning ma'noyidagi, tabiatdagi mana shu jimjitlik bo'layotgan. Xudoy taolam inshaalloh o'shul Kadir kecheden o'z ulushini olganlarning qatorina bardig'imizni qo'shsin. Kadir so'zining ma'nosi bu Kadir barqtu sıylu degani birinchi ma'nosi. Alemi ikinci ma'nosi bu taqdir degan so'z, qadar degan so'z. Bir yıllık adamlardan taqdiri çeşmelene turgan, жазылына turgan, ha? Күндө misal үшін ertemenen жанакы күнүмдүк программа башка жазылынган сыяктуу Аллах Таала тарабынан мына 2025-тин Кадыр кечесинде 2026-нын Кадыр кечесине чейин кимдин тагдыры кандай болот, ошолор жазылына турган кече деген мааниде. Кадыр кечеси бул тагдырлар кечеси деген. Ким мына ошол bir жылдын ичинде кандай болот, канча ийгилик кечедет, канча бактылуу болот, канча бактсыз, канча балалуу болот, канча өмүрлүү болот, канча иштүү болот, жана башка мына ошол bir жылдык тагдырлар жазыла эткен урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондон ушул кечелерде дагы бир жолу айтам, эң негизгиси туугандар менен мамилени бекемдейли, урушкандар жарашалы, ар бир кечени ибадат менен өткөрөлү, анан ар бир кечеде мына ошол өзгөлөрдүн арасынан дагы ачкалардын курсагын тойгозгонго аракет кылалы. Балким ошол биздин курсак тойгозгонубуз, биздин аларга жумшак мамиле кылгандыгыбыз Кадыр кечеге дал келип калган болсо, 1000 айдан артык бир курсак ачканын курсагын тойгозгондой, 1000 айдан артык бирөөгө 100 сом садака бергендей соопторго жазылынат. 1000 айдан артык ата энесинин дуасын алгандай сооптор жазылат. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, иш бардыгыбызда бар, бизнес бардыгыбызда бар, убакыт бардыгыбызда тар, бирок ушул кечелерде бираз иреттеп, оң жак сол жак кошуналардын, тууган уруктун, өзгөчө ата энелердин көңүлүн алганга баарыңыздарды чакырабыз. Xudoy taolam ушул Кадыр кечелерди ибадат менен өткөрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ман кама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi", ким иман менен жараткандан соогун үмүт кылып ибадат менен өткөрө турган болсо, гуфира лаху ма taqaddama min zanbi, күнөөлөрүн бардыгы кечирилет дейт. Жараткан Аллах таала бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, Кадыр кечеден өз үлүшүн алгандардан кылсын. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин алхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах таала улуу күндөрдө туткан орозолорубузду кабыл кыл. Окуп аткан намаздарыбызды кабыл кыл. Таравих, таспих, хатмул Кур'андарды кабыл кыл. Аллахым бүгүн жетекчилерибиз баш болуп жума намазга келип отурабыз. Окуп аткан жума намазыбызды, жума намаздагы дуаларыбызды, тоолорубузду кабыл кылгын я Раббана Раббил аламин. Жараткан Аллах таала элибизге, жерибизге тынчтык бергин, ынтымак бергин, билимдик бергин, өнүгүү бергин, өсүү бергин. Ар кандай бала апаттардан, оруу сыркоолордон өзүң сактагын я Раббана Раббил аламин. Аллахым асмандан түшкөн, жерден чыккан балалардан сактагын. Аллахым мына ошол журт башчыларыбызга, жетекчилерибизге ыйман, инсаф бергин. Ушундай бир улуу күндөрдө тилеген тилектерин кабыл кылгынын. Аллахым карапайым элди туура жолго, туура багытка жетелегенди насип этип, карапайым элдер ушулардын атынан колдоочу болуп, тирөөчү болуп, итаат кылып баш ийгенди өзүң насип эт я Раббана Раббил аламин. Аллахым ошолордун катарында өзгөчө бир иштерди жасап аткан бул шаар жетекчибиздин ден соолугун бергин, өмүрүн бергин. Ушул күндөрдө дуа тилектерин кабыл кылгынын. Жараткан Аллах таала мына ошол шаарыбызда бир тарыхта калсам экен, элге бир кызмат кылсам экен деп өмүр бизден өтүп кетсе, элемге кеңескесинде бир күн түн уктабастан кызмат кылып атат. Бардыгыңыздар күбөсүздөр. Бул кишиге мен жеке бир мактоом башка эмес. Мына ошол кызматтарын Кудайым кабыл кылсын. Иншалла келечек урпак мына ошол бардыгыбыздын батабыздан ыраазы болуп, ушул жетекчилерибиздин кылып аткан иштеринен ыраазы болуп, жакшы ата бабалар, жакшы биздин жетекчилер өткөн экен деп эскерип жүргөндү насип этсин. Аллах таала бардыгыбыздын ортобузда ынтымак берсин, билимдик берсин. Дуа тилектерибизди кабыл кылып, бардар, бактылуу, аман, кыяматка чейин мечиттерибиз абат болгон, азан үнү жаңырган мына ушул имамдардын аркасында чоң кичине дебестен, жетекчи карапайым дебестен Кудай таалага кулчулук кылып ибадат менен жашаганды баарыбызга насип этсин. Рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.